Assalamu alaikum подписчикlerim. Amerika'dan selam. Kırgızistan'dan bu sefer gelin gelmeye aran geldim. Hele yok. Bir yakta üblo. Geliş gerek. В общем, azır gelgenden beri maşina aydavatып şenesine jaltақтап қалыптырмын. Kırgızistan'dan jaltақтап aydavatып maşinаны. Bir yaktan dağı. Не жалтақтаймын деп қоямын да, бияқта кенен кесір машина тығым жоқ көчөлөрдө бары баягы эрежени сактап айдашат. Кыргызстанда азыр эмне болуп атат өзүңөр билесиңер, эми бул сөз менен айтып бүтпөчү картина болуп атат Кыргызстанда. Иши кылып кимди ким көрдү, бир жыбайды там басты болуп айдап атышат да. Мында кесе калып айылдан кандай айдап жүрсөм, о шаарга келип алып жанагы трассалардан ошондой эле айдап атышат да. Бир поворотниктерди беришпейт, кайсы маалда астыңан чыга каларын билбейсиң. Ошентип мен тияктан машина айдап жүрүп, ошондо коркуп үркүп, уруп албайын, бирөө мени уруп албасын деп жалтактап жүрүп, бияктан да ошондо жалтактап көнүп калыптырмын. Хотя жок, мына машина жок. Алдыңда биреке, биякта аркаңда тиякта етип алыс, дистанцияны кармайбыз биякта. Бул Американын ушул жери жакшы да, чын айтыш керек. Машина айдаганың элечи. Жолдор жакшы. Анан талак этип астыңан чыга калбайт, артыңан келип сүзө калбайт. Эми исключительный случай баягы тыгымдарда болушу мүмкүн, эми Кудай сактасын, бирок жалпысынан алганда жакшы. Kırgızistan'dan aran geldim degenim. Kırgızistan ayıbay. Elhamdülillah önügü atıptır. Жақшы. Ne degen restoranlar, ne degen esi alıcı caylar, ne degen spa, masaj, oy, kımız, жылқының eti, çuçuk, қалағанın, sarımay, nakta, nağız, özümüzdün жержемиштер, өсүмдүктөр, ошолорду жеп жыргап келип, бияктын тамагын жегим келбей калды дебейсиңерби. Бияктын помидор бадараңын жегим келбей калды. Даамы жок, мен өзүмдүн эметиги задний двордо өстүрүп аткан помидорлордун кичине бышып атат, ошондон жеп атам. Сонун эми вкусу. Магазинден алган эми шумдук. Ошондой туугандар. Kırgızistan'dan ötörü yok. Ana men bir nese bayqap geldim Kırgızistan'dan. Bir жылда bir barıp atıp, özgörlөр болуп турат экен. Bir gana bayaq ekonomikada эмес, маданият жакта да өзгөрүү болуп атыптыр, туугандар. Эмне дебейсиңер? Адамдар кичине мындай жапай болуп бараткан сыяктуу көрүндү мага лично. Моюн салуучу жайларга барып атканда өтүңүз деп мындай уступать этип койгон адам жок. Мен эле болсом, мен эле салсам, мен эле ошол жерде отурсам, мен эле ошол жылуу сууга түшсөм, мен эле ошол жерде турсам, ошол орунду мен эле ээлесем, менин балдарым деп момтеп түртүп ийишип, кандайдыр ушундай маданиятсыз жүрүш туруштар болот экен. Бирөөдөн бир нерсе сурасаң, жаман көзү менен карап жооп берип, жобосо жооп бербей коюп. Эми албетте жакшы адамдар бар, алхамдулилла. На этом и держится мир. Бар жакшы адамдар, бирок эмнегедир ушундай маданият жактан бир өксүп калганыбызды билдим да, элдин баары акча деп акчанын аркасынан кубалап алганбы? Акчанын артында жанакы эмне кыргыз улутуна таандык жакшы маданият, бир айкөлдүк жоголуп бараткансыйт. Ошол туугандар, ошону байкадым. Анан да эмнени байкадым, көп адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин, көп өзүмдүн дос, туугандар, ар жак бажак менен сүйлөшкөндөн кийин эмнени байкадым? Мына келиндер аябай көп кетиптир. Келиндер. Бардык келиндерге тиешелүү эмес, сразу маяктан жаза калбагыла. Бирок ар бирөөсүнөн, сүйлөшкөн адамдардын бирөөсүнөн баарында ушундай башында бар экен да. Баягы эчтекеси жок, баягы келин кезде эч нерсеси жок келген келиндер, эчтекеге жетишпеген. Кийин эле тигил күйөөлөрүнүн колуна карга чычкандан кийин киши
тааныбай, кайын тааныбай, Кудайга салам бербей калган укмуш келиндердин жаман ушундай ыплас жүрүш туруштарын уктум. Өтө начар. Кетип калган келиндер көп. Күйөөсүн таштап, балдарын таштап, чыркыратып, бир жакшы жумушка орношсо эле болду, бир коллективге куюлса болду. Ошо жактан тигил шайдоот турмушту көрүп калып эле ошол үйгө келип оокатын кылгысы келбеген келиндер андан көп экен. Кайненелерине, кайындарына сөз тийгизген, тигил кабагын ачпаган, телефондон эле жүзүн албаган келиндер андан көп. Албетте жакшы маданияттуу, ыймандуу келиндерибиз деле бар, Кудайга шүгүр. Бирок жалпысынан алганда туугандар почти ар бир үйдө бар экен да мындай көрүнүштөрчү. Балдары менен коркутуп, балдарды алып кетем, балдарды көрбөйсүң деген мааниде 4-5-6-ны төрөп салып, ошону менен манипуляция кылган келиндер мындан көп экен. Бул деген эмнеден кабар берет? Бул деген ошол биз ошол жана ыйманыбыз жок, шарияттан кабарыбыз жок, динден кабарыбыз жогунан билдирет да. Көп менчилеп жабынган келиндерди көрдүм, бирок намазы жок, ошол ыйманы жок, жөн эле жабынып алган. Эми албетте анын өз иши, бир парызын аткарып атат, бирок анын ар жагында ал жолуктун эч бир ыйманы жок, эч бир амалы жок, диндеги амалы жок. Андан көп келиндерди көрдүм. Бирок ошончо деле эч кандай жабынбай, эч кандай оронбой туруп, жүрөгү таза, ниети таза, намазы бар, жакшы амалдары бар келиндерди көрдүм. Эми албетте бара-бара жолукка келер менчилеп. Кудайга шүгүр. Анан таарынган эле адамдарды көрдүм. Таарынып эле, өзүнөн өзү таарынышып эле. Эмнеге таарынып жүргөн белгисиз. Туугандардын арасынан керсейишип, баягы текебер болгон адамдарды көрдүм. Андай болбош керек, простой болуш керек. Простой. Кичине колуна кичине карга чичип койсо эле болду. Киши тааныбайт, Кудайга салам бербейт. Салам да бергиси келбейт, эле салам берсемби, бербесемби деп калган туугандарды да көрдүм. Кудайга шүгүр, эми жакшы ыймандуу туугандар дагы аз эмес, алхамдулилла. Кой десе болбойт, дагы эле аракты сууда ичип аткандарды да көрдүм. Бир ыйманга келбей койдук го, арактан жыргаган кишини көргөн жок элем. Эмне ушо аракты аябай көп ичет, билбейм, ушо аракты токтотушса жакшы болот эле. Эми бул билбейм, бул оору, бул арак ичүүдө оору окшойт. Кудайдын ысык күндөрүндө да арак ичип жүргөн адамдарды көрдүм. Анан жолукчандарды машаллах, иншаллах, алхамдулиллах, субханалла деп сүйлөп койгон адамдарды, шылдыңдаган адамдарды да көрдүм. Намаз окуп аткан адамды шылдыңдаган адамдарды да көрдүм. Андай болбойт, көрүңөр, шайтан аралап кеткен адамдар. Адамдын оозунан сөгүнгөн сөз чыккандын ордуна ошол алхамдулилла, субханалла, машаллах деген сөз чыкканы жакшы да, маанисин билип туруп айтып атабыз да муну. Алла Тағалам ошону оозго салып атса, эмне кылалы? Салып атат бизди ушул сөздү айтса. Аллахты көп айтыш керек. Аллах деп. Алла деп эле Кудай дебейсиңерби деп тийишкендер бар. Алла Тағала деп айтып келбедик белек өмүр бою. Алла Тағала деп. Эми бөйрөктөн шыйрак чыгарган адамдар да көп. Иши кылып өздөрү динди кармангысы келбейт, бирок кармап аткан адамды дагы мындай шылдыңдап, келекелеп, мындай бир эмеге
сынга алып мындай шылдыңдаганын кереги жок. Бул Алла Тағалам шылдыңдап коюшу мүмкүн. Ушул убакка чейин оозуна келбей ушул шахаданы айта албай, тили келбей аткан адамдар мындан көп. Алла Тағалам иши кылып баарыбызга ыйман ынсап берсин. Силер эмне дейсиңер? Силерде деле мен айтып аткан эмелер көрүнүштөр болуп жатабы? Жалпысынан алганда алхамдулилла Кыргызстаныбыз өтө сонун өнүгүп атты, сонун үйлөр салынып атыптыр. Садыр Нуркожоевич ушундай сонун президентибиз сонун проектлерди эметип ишке ашырып атыптыр. Кудайга шүгүр. Аябай көп турист көрдүм Кыргызстандан. Аябай көп турист көрдүм. Кудайга шүгүр. Сүйлөштүм көбү менен англисче. Жаман өлкө болсок туристтер келбейт эле. Бирок ошо маданиятыбызды оңдойлу. Дагы эле мусор, көлдүн ичи мусор, жана мырктар үчүн пляж, мырктар үчүн автобус деген бир эме чыгарып калат го бир жигит Инстаграмдан. Ошондой эле болуп атыптыр. Көлдүн тегерегин бар мусор. Эмне? Сал да, мусор теттиңби, сал да өзүң чөнтөгүңө сал. Сенден чыктыбы? Сен денеңен чыктыбы? Сал өзүңө, алып кел, өзүң үйүңө алып кел ал мусорду. Өрттө. Жыйна. Балдарга үйрөт. Жок, аябай көп мусор кетет. Бул деген ошол айтып аткан жанакы эле маданиятыбыздын пластыгы, ошо маданиятыбыздын төмөндөп бара жатканы. Келип алып, Россиядан келип алып деген, Россиянын мигранттары келип алып жыйнап атышат ошону. Биз башка бир эмеден мураска алган сыяктуубуз да, бул эмечи кыргыз жери, бул өзүбүздүн жери эмес, бир фашисттерден басып алып ошондой жерге мамиле кылгандай эле кылабыз да. Вообще билбейм иши кандай. Кичине да биякта да иштетиш керек да. Мен эле жыргасам экен, мен эле ойносом экен, мен эле күлсөм экен, мен эле үйүм таза болсо экен, менин эле кором таза болсо экен. Андай болбойт. Кыргызстан бүтүндөй көчөлөрүбүздү, жашаган жерибизди, ойногон жерибизди, эс алган жерибиздин баарын тазалап жүрүшүбүз керек. Тазалыкты сактап. Ошол аэропорттон бери келатам, жарым саат ошол видеону снимать этейинчи деп үйгө барсам эле унутуп калам. Бирок ушу Америкада машина айдаганды жакшы көрөм да, чын айтам. Жыргал, тынч, пропылда келип өзүнө өзү сайылган машиналар жок. Кыргызстандан ушундай жүдөп кеттим, чын. Машинада отурганда эле бысымы келме, бара турган жериме чейин келме келтирем десеңер. Аман эсен барып келем. Анткени жабышыбай дешат да Кыргызстанда, жабышып, пробка. Анан пипилдетишип, өлүп талып, тимеле сөгүнүп, өкүрүп бакырып. Ушундай водительскийде этика жок да. Ошондой туугандар. Кыргызстандан бир жай жүрдүм, азыраак жүрүп калдым, 1,5 ай жүрсөм болмок. Нанчо эме Кудайдын буйругу. Жакшы бир жумуш таап ошого орношуп атам иншалла. Өкмөттүн жумушу. Алдыда тренинг. Иншалла. Ошол жактан келатам. Англис тилин билсең, эшек курбойсуң. Азыр мен менен чогуу жумушка орношуп аткандардын арасынан англисче билбегендер бар экен. Бирөө Венесуэладан кол жаңсап минтип сүйлөп атат, таныбак, кантип иштейт билбейм, эми иштейт го. Ошол көнбөйтам. Кайра келип бул Америкага көнбөйтам, бир кызык болуп атам. Кыргызстанга көнө түшүптүрмүн. Тамагында көп ичким келбей, суусун ичким келбей, ушинтип мындай бир кызык болуп атам да. Негизи ушундай болуп го, бир жерге барып жүргөндөн кийин кайра келсең бир кызык болосуң го, ошол сыяктуу болуп атам. Эми көнүп кетермин буюрса иншалла кайра. Ошол туугандар үйгө келип калдым, давайте.